Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум менің каналдың көрүүчүлөрү. Менің каналыма куш келипсиңер. Туткан орозуңар кабыл болсун биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күнүбүздүн темасы дагы Шайырбек Ташиевдин 12 миллиард сомдук мүлкү боюнча болмокчу. Буга чейин мен видео киргизип кеткенмин. Бул экинчи бөлүк. Көрбөсөңөр ошо видеону менин каналыма кирип көрсөңөр болот. Ошондуктан менин каналыма сөзсүз түрдө катты алып кеткиле. Анан менин каналыма мага жакты белгисин басып кеткиле. Лайк басканча кеткиле. Анда мен баштадым. Мен мурунку видеомдо киргизгенмин. Булардын Шайырбек Ташиевдин кандай чоң байлыктары бар деп мен суроо салып кеткенмин да. Мен Камчыбек Ташиевдин, булар Ташиевдин үй бүлөсү боюнча айтып калган, мен айткан эмесмин. Именно мен Шайырбек Ташиевдин деги кандай байлыктары, чоң бизнестер бар деп ошол жөнүндө мен сурагам да. Шайырбек Ташиевдин бийликке келип таанылуу болуп, таанымал болгонуна уже бир аз эле убакыт болду да. Ошол боюнча эле мен сурап кеткенмин. Анан мага жазышыптыр булардын чоң бизнестери, нефть обрабатывающий заводдору, бул көптөгөн жанагындай заправкалары бар деп жазышыптыр. Эми мен түшүнүп койдум, что булардын байлыгы бир экен деп. Анда Камчыбек Ташиевдики, Таймурастыкы, ушул Шайырбек Ташиевдин байлыктарын баардыгы бир экен дагы, баардыгы бир каташтыр деп түшүнүп койдум анда. Ошентип түшүнүп койсо болобу же болбойбу? Мен ошентип түшүндүм дагы, бирок мен өзүмдүн жеке оюмда андай эмес. Менин жеке оюмда Шайырбек Ташиевдин өзүнүн мүлкү өзүнө катталат. Камчыбек Ташиевдин өзүнүн мүлкү өзүнө катталат. Себеби булар взрослый адамдар, булардын өзүнүн мүлкү, ар кимдин өзүнүн мүлкү өзүнө катталат да. Таймураз Ташиевдин дагы өзүнүн мүлкү өзүнө катталат. Вот. Бири-бирине бул тиешеси жок болсо керек деп ойлойм да мен. Бул менин жеке оюм. Анан бул биринчиден. Экинчиден дагы мага комментарий жазып кетиштир. Сен жөн эле отурбайсыңбы? Сен же тиги журналист болбосоң, же бир дагы неме болбосоң, телеканалда иштебесең, буларды чукуп не кыласың, жок болуп кетпегин деп жазыштыр да. Хорошо. Шайырбек Ташиев өзү интервью берип атат, өзү сүйлөп атат, өзүнүн сүйлөгөн сөзү боюнча мен Кыргызстандын толук кандуу жараны катары буларды мен сөз кылганга толук кандуу менин дагы укугум бар. Өзү сүйлөгөн сөзү боюнча мен буну асмандан алып сүйлөгөн жокмун, же бир жерден өзүм придумать этип жазган жокмун. Бул өздөрүнүн сүйлөгөн сөзү боюнча. Азырынча мен өздөрүнүн сүйлөгөн сөзү боюнча мен сөз кылдым. Мен изилдей элекмин. Кийинирээк изилдеп, уже менде дагы бир маалыматтар болсо, анда дагы мен айтып чыгам. Биздин урматтуу Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бар го, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Менин башымды кесип койсо дагы мен тилимди эч ким кесе албайт. Мен айтканга дагы укугум бар. Бул биринчи. Экинчиден дагы жазыштыр, булардын байлыктарын эсептеш керек, санаш керек, кустуруш керек деп ушундай сөздөрдү жазыштыр. Буга дагы мен макулмун. Пусть Шайырбек Ташиевдин байлыктарын текшерсин анда. Пусть бунун байлыктарын текшерсин, бунун байлыктарын изилдесин, каяктан алган тапкан байлыктар, кайсы жактан келген байлыктар, анын происхождениясын, орусча айтканда, ошонусун баарын текшерсин анда. Мен ошого макулмун. Анан элдер, карапайым эл бир үй алыш үчүн 20-30 жыл ипотека төлөйт, например, да. Бир квартира алыш үчүн 10 жылда иштейсиң, например. Бир үй салыш үчүн, жер алыш үчүн 10 жыл иштейсиң, үйүң бүтүшүн да 10 жыл иштейсиң, 20 жылда иштейсиң үй кылыш үчүн. Анан бул киши чыгып алып туруп өзүнүн интервьюсунда 12 миллиард сомдук эле менин байлыгым бар, мүлкүм бар. Ал акчада, ал акча тиги банкта жаткан акча эмес. Бул акчалар мүлк катары деп айтып атпайбы? Мүлк катары болгондо эле квартира болсун, гостиница болсун, акча алып келип атпайбы бул кишигечи? Эбегейси чоң байлык да бул, аябай чоң байлык. Анан Кыргызстандын жарандары бир үй алыш үчүн ошончо өмүр бою иштеп, өмүр өтүп кетип атпайбы? Булар болсо кече эле келип депутат болуп келип алып туруп, анан миллиард сомдук байлыктарды топтоп, анан мынча эле байлыгым бар, анан 12 миллиард сом дебесем, 13 миллиард десем, 14 миллиард дейтилиңер да деп жанагындай кылып жөн эле биз 12 миллион сомду сүйлөгөндөй эле сүйлөп коюп атпайбы? Менин оюм боюнча бунун байлыктарын дагы анда биздин азыркы бийлик текшерсин анда. Мен ошого макулмун.
как Кыргызстандын толук кандуу жаранды катары мен дагы аябай уккандан кийин жиним келип кыжырым келип атат, потому что биз чет өлкөлөп иштеп жүрөбүз. Кыргызстан ичинде иштеп жүргөндөр бар, чет өлкөлөп иштеп жүргөндөр бар. Англияга кетип иштеп атышат азыр. Канча кыйынчылык, 14-15, 16 сааттан иштеп 3-4 саат укташып иштеп жүрүшпөйбү бардыгы, чтобы кичине үй кылайын деп, кичине акча кылайын деп. А булар болсо миллиард акчаларды салып алып, анан кийин миллиард акчаларды топтоп алып, анан каяктан топтогонун билбейм, бирок бизнесте, Кыргызстанда бизнесте ошончо акча топтош бул мүмкүнбү, например? Мен оюмча мүмкүн эмес. Ошол достор, ошол боюнча мен бир аз дагы бул экинчи бөлүктө айттым. Если суроолор болсо, дагы немелер болсо, комментарий жазып калтыргыла. Анда мен дагы кийинкисинде жооп берем. Кийинкисинде мен УКМК дагы болгон окуяны дагы айтып берейин, анда кийинкисинде. Ал кийинки видеодо айтып берем аны.